жогоруда да кыскача айтып өттүңүз. Иран мамлекети 45 жылдан бери АКШ жана батыш мамлекеттеринин санкциясы алдында жашап келатат да. Анан мындай эл аралык экономикалык кысым бул өлкөгө кандай таасир тийгизипти? Эми мен ушуну айтуудан мурун айтайын да. Биринчиден биз Иран менен 45 жылдан бери эле байланышкан жокпуз. Биз кылымдардан бери байланышкан мамлекеттердин катарындабыз. Анткени бизде улуу жибек жолу деген болгон, билесиңер. Улуу жибек жолу ошол Иранга чейин созулган. Биз баягы Евразия континентине киребиз да. Ошон үчүн бул Иран мамлекети Персия империясынын мураскери. Мисалы Россия болсо, азыр Совет Союздун туурабы, социалисттик мамлекеттердин мураскери Россия болсо, биз болсо Персия империясынын мураскери бул Иран. Иран ислам мамлекети өтө чоң мамлекет. Мына мен 3 жолу бардым. Анын үстүнө акыркы барганым аябай чоң роль ойнойт. Бул мамлекет менен биз эметпесек, эсептешпей, дүйнө эли эсептешпей койбош керек. Анткени бул мына ушуну эле айтып кетейин. Мисалы бул жерде эме болгондо английский саясатчы бар. Хелфорд Маккендер деген болгон. Ошол бул Евразия континентине кирет. Мына мен биз мына дагы сизге эметип коеюн да. Мына бул жерде Иран турат. Ирандын өзүнүн эмеси бар, мына Иранда. Иран мына, Иран турат. Иран мамлекети. Евразия континентинде Иран өзү турат мына. Биз Евразия континентине мындай 90 мамлекет киребиз да. Евразия континент өткөндө айтпадым беле? Анан ушул Евразия континентин ошо Хелфорд Маккендер деген бул Хартленд деп коет. Хартленд деген сөз дүйнөнүн жүрөгү деп коет. Ось мира. Ось мировой истории да. Бул дүйнөнүн жүрөгү. Мына могу Евразия бул дүйнөнүн жүрөгү. Евразия континентинде кандай өзгөрүүлөр болсо, дүйнөдө ошондой өзгөрүү болот да. Ошол Евразия континентиндеги эң жүрөктө жайгашкан бул Иран. Мына көрдүңөрбү? Эң ортосунда Иран турат. Бул Евразия континентинин жүрөгү Иран да. Ошон үчүн Иран менен биз эсептешпей кое албайбыз. Ошон үчүн Путин дагы мына Раиса Мырза менен Ибрахим Раиса менен байланышып атты өлгөнгө чейин. Ал тирүү кезинде Турция барып, Турциянын президенти Режеп Тайип Эрдоган байланышып атат. Дүйнөнүн баардыгы Америка менен Израилден башка бүт байланышып атат. Потому что Иран бул келечекте бул эң чоң саясат ушул Иранда да. Ошон үчүн ось мира болгон Хартленд деп аталган континенттин ичинде дагы Хартленд болуп аткан дүйнөнүн жүрөгү болгон бул Иран. Ошон үчүн Иран менен бүт дүйнө байланыш керек да. Бул болбосо болбойт. Ушуну мен айтып кеттим. Бул 93 мамлекет кирет, өзүңөр билесиз, Евразия континентине. Ошонун эң күчтүү мамлекеттери бар, 5 мамлекет бар. Бир Россия, экинчиси Турция, Иран, Пакистан, анан ушундай мамлекеттер да. Индия. Ушулардын бар, анан дүйнөнүн айтып атпаймынбы? Сушасынын 36% ушу дүйнө боюнча ушул континентке туура келет. Өткөндө айтпадымбы? Ошон үчүн бул аябай Иран менен эсептешпей кое албайбыз. Бул баардык жерде Иран менен биз эсептешпей кое албайбыз. Андан тышкары мисалы Global Fire Lover деген эме бар экен, веб-сайт бар экен, военный веб-сайт. Ошондо дүйнөдөгү 45 өлкө болсо, 145 өлкөнүн Иран өзү показательдери боюнча, ошо Иран өзүнүн вооружение болсо, күчтүүлүгү боюнча 14-эмес экен. 14-орунда экен. 145 өлкөнүн ичинде 14-орунда экен Иран. Өзүнүн куралдык күчтөрү боюнча, элинин саны боюнча, природасы боюнча, ископаемалар боюнча, анын өзүнүн элинин эмеси боюнча, кыскасы баары вооружениясы боюнча 14-орунда экен. Бул Израилге караганда да алдыда да. Ошон үчүн Иран менен дүйнөлүк коомчулук эсептешпей кое албайт да. Бул аябай чоң мамлекет. Мына ушуну просто айтып коеюн дедим кыскача. Ошон үчүн могу санкцияга карабай өнүгүп аткан. Анан ушу жакшы айттыңыз. Анан санкция маселесин айтайын дегеним, мен ошо Ирандын саясатчылары менен сүйлөштүм да 5 күн ичинде. Анан эгерде биз Америкага бир чет эме дейт, рахмат дейт, анткени эгерде биз санкция болбосо, ушунча жылдар менен санкция болбосо, биз мынчалык бирикмек эмеспиз дейт да. Мынчалык күчтүү мамлекет болмок эмеспиз дейт. Наоборот, биз канчалык Америка бизге ошончо кысым кылса, санкция кылса, дүйнөдөн бөлүнгөнгө аракет кылса, биз ошончолук биригебиз дейт. Биз ошончолук ынтымагыбыз бирик. Ошончолук биз Али Хаменейдин айланасында биригип, Раисанын айланасында биригип, жетекчилерибиздин баарын Аллах деп сыйлап, ушундай кылабыз дейт. Мына ошол эле, муну эле булардын практикасын Россиядан көрсөк болот. Мына Россияда согуш болгон 3 жыл бар да, азыр Россия эң дүйнөдөгү эң 4-чү баягы
поставляем эме боюнча, материалдар боюнча, ресурстар боюнча 4-нчү орунга чыкты дүйнөнүн эң өнүккөн мамлекеттердин катарына. Мына ушул санкция убагында чыкты да, буга чейин болгон эмес да. Мына ушунун баардыгы көрүнөр, канчалык кысым болсо ошончолук адам деген мындай канчалык кыйынчылыкты көргөн адам ошончо өсөт экен, чыйралат экен, өсөт экен, баягы эч кимге чыйна турган эч ким жок болгондуктан бир кудайга жалынат экен. Ошон үчүн булар эми танкка чыгарат экен, ракета чыгарат экен. Өзлөрүнүн ядерный университети бар экен. Өзлөрүнүн бүт платиналарды чыгарат экен. Жердин алына, моренин алына, тиги океандын алына неме курушат экен, платиналар курат экен. Бул чоң мамлекет экен эле. Таң калдым да, бул Иранды көйлө баягы молдокелердин эле мамлекети баягы артта калган деп ойлойт. Андай эмес экен. Ушуларды сиз көзүңүз менен көрүп келдиңиз. Молдокелердин мына сүйлөгөндөрүн көрдүм. Чалма, башына чалып алса эле билими жок, Курандан башка эч ким билбей андай эмес экен. Ал чоң саясатчы экен. Көбү чоң саясат, дүйнөлүк саясатты баягы тамырын кармап турат экен. Мына ушуну айтайын дедим. Демек, Иран бир эле дин жагына эмес, илим, маданият, билимге да басым жасап. Билим, илим, маданият, культура, искусство жагынан. Эми жанагы биз жанагы Иран менен Ирактын согушунда эмеге бардык. 8 жыл согушкан турбайбы? 80 менен 89 чейин Иран согушкан. Ошондо бир 16 миңден ашуун киши өтүп, ошонун музейине барсак, эми ушунчалык искусство да. Ушунчалык бир же болбосо бир музейлерине кирсең, же болбосо зданиялар жанагы мамлекеттик зданиялардын эмеси жанагы чийме, оймо чиймелери. Эмне деген илим, искусство, маданият. Эмне деген чийме мындай, муну перс тилинде да. Бул эмне деген деңгээл? Билбейм аны. Бул целый академия. Муну Перс цивилизациясынын маңызы. Эми бул ошол мураскери да. Перс империясынын мураскери да. Бул мисалы ошол Советтер Союзу кандай, Москва кандай болсо, Тегеран ошондой. Чоңдугу деле бирдей экен. Калкынын саны деле мындай көп эмес, анча айырмасы бар. Ошон үчүн бул аябай чоң мамлекет. Ошон үчүн бул мамлекет менен биз аябай мамилени бекемдебесек, бул болбойт.